Бишкекте жаңы курула турчу ак үйдүн эскиздери жарыяланды. Бишкек башкы архитектура мамлекеттик мекемеси мурдагы Ысык көл мейманканасынын ордуна курула турган административдик борбордун эскиздерин көрсөттү. Архитекторлор тарабынан иштелип чыккан 5 вариант сунушталды. Жеңүүчүнү калыстар тобу аныктаган. Башкы архитектура учурда мамлекеттик органдардын мекемеси Бишкектин чок ортосунда жайгашкандыктан транспорт жана тургундар үчүн ыңгайсыздык жаралып жатканын белгилеген. Андыктан борбордук аппарат бир жерде болушу зарыл экени айтылды. Архитекторлор долбоордун жакшы жактарын гана көрүп жатат. Административдик борбор мамлекеттик аппараттын ишин оптималдаштырып, мам кызматкерлердин иштөө шартын жакшыртып, чыгымдарды кыскартат жана калаанын чок ортосундагы тыгынды азайтат деп айтылат маалыматта. Эскизин даярдоого министрлер кабинети ачык конкурс жарыялаган. 21 февралда калыстар тобунун жыйыны өтүп, 26 долбоор каралган. Натыйжада 3 эмгек кыска тизмеге киргизилип, авторлорго 500 000 сомдон берилген. Булак Спутник чекиткейжи. Жапаров: Лейлектин акимине өзүмдүн жол тандабасымды бергем. Баткен шаарында өтүп жаткан өкмөттүн көчмө жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров министрлерге өз унааларын Баткендеги жергиликтүү жетекчилерге тапшырып кетүүнү сунуштады. 2008 жылы экономика министри болуп турган убакта Баткенге келгем. Анда бул жолдор мынчалык оңдоло элек болчу. Оштон Баткенге унаа менен баргам. Ушунчалык алыс жерде иштеп жатканын көрүп, Лейлектин акимине өзүмдүн джип унаамды таштап кеткенмин. Азырда өкмөт мүчөлөрү ушундай кадамга барам десеңер, мен каршы эмесмин. Берип койсоңор боло берет, деди Акылбек Жапаров. Бүгүн 22 февралда Баткен облусунда министрлер кабинетинин көчмө жыйыны өтүп жатат. Ага бардык өкмөт мүчөлөрү жана жогорку кеңештин депутаттары катышууда. Булак Аргумент чекиткейжи. Үй бүлө ажырабасын. Мамытов айрым мигранттарды кара тизмеден чыгарууну сунуштады. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов айрым категорияга кирген кыргыз мигранттарын Россиянын кара тизмесинен чыгарууну сунуштады. Бул туурасында төраганын маалымат катчысы Эркин Каимов билдирди. Спикер башында турган депутаттар тобу РФтин федералдык жыйынынын федералдык кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко менен жолуккан. Анда Мамытов үй бүлө мүчөлөрү эки тарапта калган кыргызстандыктарга амнистия берүү маселесин көтөрдү. Жубайлардын бири Россиядан чыгарылып, ал эми үй бүлөсү бул жакта калып бирге жашай албай жатышат. Мындан улам төрага ушул категорияга кирген биздин жарандарга амнистия берип, кара тизмеден чыгарууга көмөктөшүүнү суранды. Бул административдик укук бузуу үчүн Россияга киришине тыюу салынган кыргызстандыктарга тиешелүү, деди маалымат катчы. Мындан сырткары кээ бир мекендештер кара тизмеге киргенин билбей, Россияга барган жеринен кайтып келип, чыгым тартып жатканын айтып, чектөө киргизгени туурасында убагында кабардар кылууну өтүнгөн. Матвиенко спикердин миграция жаатындагы тынчсыздануусун эске алып, бул багыттагы көйгөйлөрдү чечүү боюнча биргелешкен иштерди улантууну сунуштаган. Булак Спутник чекиткейжи. 6 жаман кетти эле аман эсен келсе экен. 6 жаман кетти эле аман эсен келсе экен. Жөн келишпей, жеңил барышып, оор келишсин деп эки көзүбүз төрт болуп күтүп отурабыз. Бүтүрүп келген иштерин өз ооздору менен баяндап беришкенде билебиз. Ага чейин көзүбүзгө бакыйып көрүнүп турган кемчиликтерин айта туралы. Сын болбосо оңолуу болбойт. Айтылган сынды акылдуу адамдар гана туура кабыл алышат. Орустардын өлкөсүнө барышты. Конокко барган адам койдон жоош болуп, барган жеринин мыйзамын, салтын сыйлаш керек. Орустар имараттын ичине киргенде, ар кандай чогулуш жолугууларда тамактанып жатканда баш кийимди чечип коюшат. Баш кийим менен олтургандарды алар жакшы эле дегенде өздөрүн сыйлабаган адам катары. Ал эми жаман жагынан айтканда жапайылар катары кабыл алышат. Эки депутатыбызды апалары төрөгөндө ошол башындагы калпагы менен кошо төрөгөн болсо да, баш кийимдерин алып коюшса жакшы болмок. Булар болсо жаман үйдүн коногу бийлейт болушуп, өзүбүздүн адатыбызды Москвада колдонуп жатабыз. Өтө жаман көрүнүш, уят. Анан дагы Мамытовдун жолугушуудан кийинки интервьюсун уктум. Орусча сөз таба албай кыйналып жатты. Эмне кылат жанын кыйнап, өзүнө кошуп бизди бул жакта ыйындырып, кыргызча эле айта бер да, же болбосо котормо чалып жүрсүн. Эки аялды кошуп алып эмне кылышат? Бир аялдын ордуна котормочусу кошуп алышса деле болмок. Айтсаң бирөөнү аңдыгандай болуп каласың, айтпасаң буларың оңолушпойт да.
Эске салсак, Кыргызстандын парламентинин депутаттары учурда Орусияда расмий сапар менен жүрөт. Расмий сапардын алкагында төрага Мамытов РФтин федералдык жыйынынын федералдык кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко жана Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин менен жолукту. Жолугушуунун негизинде мигранттардын жана башка бир катар маселелер каралды. Булак Назар Ньюс, Чекиторг. АКШ Украинага өзөктүк курал берүүдөн баш тартты. АКШнын буудагы элчиси Линда Томас Гринфилд АКШ жана анын союздаштары Украинага өзөктүк курал берүүнү пландабаганын билдирди. Анын жеткирүүдөн баш тартуу тууралуу билдирүүсүн РИА Новости жазды. АКШ жана биздин өнөктөштөр Украинага өзөктүк курал берүү ниети жок жана Украинада муну каалабайт, деди ал. Беле кетсек, буга чейин Орусиянын президенти Владимир Путин Украинада өзөктүк куралдын пайда болушунун кесепеттери тууралуу эскерткен. Украинада массалык кыргын салуучу куралдын пайда болушу менен Европадагы жана дүйнөдөгү кырдаал эң радикалдуу түргө өзгөрөт, деген президент. Ал эми Украинанын президенти Владимир Зеленский 20 февралда Мюнхен конференциясында сүйлөгөн сөзүндө Киев Будапешт меморандумунда каралган өзөктүк куралдан баш тартуу маселесин кайра карап чыгышы мүмкүн экенин айткан. Эске салсак, Донбасстагы абал акыркы күндөрү курчуп кетти. ДР менен ЛР украиналык күч түзүмдөрү тарабынан бир нече рет аткылоо болгондугун билдиришкен. Аталган республикалардын башчылары Россиянын Ростов облусуна жарандарды убактылуу эвакуациялоо иштери башталгандыгын билдирген. ДР башчысы Денис Пушилин Украина президенти Владимир Зеленский жакынкы аралыкта аскерлерге Донбасска басып кирүү боюнча буйрук берерин айткан. Ишемби күнү эки республиканын лидерлери жалпы жарандарды мобилизациялоо туурасында жарлыкка, ошондой эле достук, кызматташтык жана өз ара жардамдашуу боюнча келишимге кол койгон. Украинанын чыгышындагы чатак дээрлик 8 жылдан бери токтобой келет. Бунун маалыматы боюнча бул убакыт аралыгында 13 000 адам курман болуп, 44 000 киши жаракат алган. Булак Назар Ньюс, Чекиторг. Владимир Зеленский: бул биздин жер, Украина эч кимден коркпойт. Украинанын президенти Владимир Зеленский Украина эч кимден коркпой турганын, эч кимге карыз эмес жана эч кимге эч нерсе кайтарып бербей турганын билдирди. Биз өзүбүздүн жерибиздебиз, эч кимден жана эч кимден коркпойбуз. Эч кимге карызыбыз жок, ошондой эле эч кимге эч нерсе бербейбиз. Биз буга толук ишенебиз. Анткени азыр 2014 жылдын февраль эмес, 2022 жылдын февраль айы. Башка өлкө, башка армия, бир максат — Украинада тынчтык, деди Зеленский видео кайрылуусунда. 21 февралда Орусиянын президенти Владимир Путин телекайрылуусунда кан төгүү, зордук, зомбулук жана мыйзамсыздыктын жолуна түшкөндөр тааныган эмес жана тааныбагандыктан Луганск жана Донецк элдик республикаларынын эгемендүүлүгүн дароо таануу зарыл деп эсептей турганын билдирди. Донбасстагы чыр чатакты аскерий жол менен чечүүдөн башка бардык чечимдерди тааныйт. Кайрылуудан кийин дароо президент ЛПРди жана ДНРди таануу жөнүндө жарлыктарга кол койду. Булак Назар Ньюс, Чекиторг.